Good afternoon. Take a seat, please. Sit down. Чыныгүл Шеркулова 16 жыл эмгек тажрыйбасы бар англис тил мугалими. Ал Жалал-Абад облусуна караштуу Кочкор Ата шаарында Interchange тил үйрөтүү окуу борборун ачкан. Анын эмгек миграциясына кетпей жеке иш баштап калганына себеп бар. Бул жерде тааныштар аябай көп, анан сыйлагандар көп. Ошолор айтты, биздин балдарыбыз октасын, эч жака кетпейсин деп бири кабинет берди, бири стол берди, бирөөсү китептерди берди. Ошентип жок жерден эле ошентип баштап кеткенбиз да. 1 жылга жетпеген убакытта Чыныгүл айым 50гө чогул окуучуга тил үйрөткөнү жетишти. Анын окуучуларынын бири Аяна Маматкулова. Ал Кочкор Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы мектебинин 10-классынын окуучусу. Аяна башка окуу борборуна барбай, Interchange окуу борборун атайын тандап алган. Биздин эжекебиз аябай, кандай десем, позитив адам, анан көптөгөн мотивацияны берет. Мотивация берген сайын адам күчтөнүп, өзүндөгү билбеген таланттарды чыгарып, жана англис тилин жакшы үйрөтөт го дейм. Yes, you were right. Yellow pen. It was a yellow pen. Yes. Interchange окуу борбору башталгыч класстын окуучуларынан тартып, студенттерге чейин кабыл алат. Ар бир балага жаш өзгөчөлүгүнө, билим деңгээлине жараша класстарга бөлүнүп тандалат. Алар үчүн англис, орус жана кытай тилдерин окутулуп, башталгыч класстын окуучулары үчүн мектеп программалары дагы кошо киргизилген. Сөзсүз түрдө грамматикага аябай жакшы түшүнүк берип, анан кийин экинчи бөлүгүндө уже практика жүзүнө көбүрөөк маани беребиз. Өзгөчөлүгү, мен ошол 5-класска чейин жаш балдардын борборун өзүнчө кылганмын, чоңдор үчүн өзүнчө кылганмын. Жаш балдар үчүн ошондой эле 2 маал тамак, ысык тамак да уюштуруп койдум. Себеби бул ошол мигранттын балдарына, ошол жерде колу бошобогон жумушчу ата-энелерге аябай пайдалуу болуп атат. Окуу борборунда негизги өзгөчөлүк мында келген ар бир окуучу өз максатына жетиши керек. Англис тилин үйрөнүүгө келсе, аны сүйлөп, орус тилин окуганы келсе, аны билип калуусу шарт. Борбордо ошон үчүн талаптар коюлуп, программалар каралган. Окуу борборунун ийгиликтери, окутуу ыкмалары жана шарттары тууралуу маалымат Facebook жана Instagram баракчаларына жарыяланып турат. Балдарды бул жерге окутуу биринчиден эң пайдалуу. Бул жерде биз группада 6-дан 5-тен балдарды окутабыз. Андан сырткары бул жерде продленка бар. Азыркы учурда көп ата-энелер иштейт. Баласына караган убакыт деле болбойт да, чынындачы. Борбор жетекчиси үчүн ар бир окуучунун ийгилиги чоң жетишкендик. Ишкердик жаатында шыктанып алга жылуусуна алардын тийгизген таасири чоң. Окуучуларыбыздын жетишкендиктери менин ишимен жүргүзгөнгө дагы аябай сонун шарт түзөт. Менин эң биринчи иштегенден бери эң биринчи бүтүрүүчүм азыр Америка шаарында, Иллинойс штатында 11-класста ошол жерден окуп жатат. Ошондой эле быйыл да Flex программасына 3 студентим катышты. Азыр 3-туру бүттү. Ошондон эми жакшы жаңылыктарды күтүп атабыз. Борбордо тил курстарынан сырткары компьютерди үйрөтүү курсу да иш алып барат. Компьютер технологиясынын эң жөнөкөй шарттарынан тартып, оор программаларга чейин окутуулар жүргүзүлөт. Окуучулар мындан дегеле билим алуу менен чектелбестен тарбия да ала алышат. Бул Чыныгүл эжекеде мындай бир гана окутуу боюнча эмес, бул эжекеде көп нерсени күтсө болот да. Анан бул эжекенин бардык жагынан бар да, тартип мындай бардык жагынан бар да. 5-класска чейинки балдар бөлөк окутулат. Алар үчүн атайын сабактар аткарылып, англис, орус тилдерин окуганча түшкү тамак берүү жагы да каралган. Мындай шарт өзгөчө ата-энеси жумушта болгон балдар үчүн ыңгайлуу. Балдарга 3 маал тамак беребиз. Эртең менен завтрак беребиз, обед, аны полдник деп коебуз. Саат 4-тө дагы чай беребиз. Балдарды жакшы көрүп, алардын келечеги үчүн кам көргөн Чыныгүл Шеркулова үчүн үй бүлөсү да негизги орунда. Ал балдарынын мээримдүү апасы. Ал ашты абдан даамдуу жасайт. Деги эле бардык тамак түрлөрүн даамдуу жасайт. Себеби апам мурун жакшы келин болгондо. Кийин анын убактысы абдан жеш. Күнү бою иштегендиктен биз менен кечкисин бирге болот. Демек, аял киши баарына жетишсе болот. Үй бүлөсүнө да, ишкердик кылууга да. Болгону каалоо жана талыкпаган аракет болуусу шарт. Ал эми мындай айымдарга колдоо көрсөтүп келген демге дем
Медиа борбору аларды колдоону уланта берет. My trouble seems so far